максаты бул деген Аламедин районунда Ленин айыл аймагындагы мыйзамсыз салуу жана сатуу айыл чарба багытындагы жерлерди ошондой маселени көтөрүп атабыз. Нече жылдан бери биз бул көйгөйдү көтөрүп атабыз. Нече жылдан бери массалык маалымат каражаттарга чыгып атабыз. Нече жылдан бери Аламедин районунун караштуу органдарга кайрылып атабыз. Жазуу түрүндө да. Бирок бүгүнкү күндө Ленин айыл аймагында 46 гектар жери, ичинде үлүш жерлер бар, ичинде ГФСУнун жери бар, мамлекеттик жер салынып, мыйзамсыз жолдор менен, коррупционный жолдор менен салынып, азыр тамдар үйлөр турат бүгүнкү күндө. Ким күнөөлүү бул ошол жерлерди ошондой акыбалга жеткизгендер ким? 2018 жылы Ленин айыл өкмөтү, ал кезде Бекова деген айыл өкмөт болчу, кеңештин макулдугун алып алып 3 токтом чыгарат. Мына токтомдордун номерлери 3, 13, 51, 93 деген номерлер, 18, 19, анан 21 жылы чыгарат 3 токтом. Ошол токтомдор эмнени билдирет? Ошол токтомдор Ленин айыл аймактан Аламедин айыл аймагына 300 гектар сугат жашнакай жерлерди өткөзүштү билдирет. Бул деген эми албетте бул коррупционный схема. Ошону жабыш үчүн момундай законопроектти кабыл алышат. Кабыл алып Аламедин айыл өкмөтүсү уточнение границ деп. Уточнение границке ошол 300 гектарды бир айыл өкмөткө өтүштү жарыялайт да. Мына момундай. Эмне себептен? Эмнеге могул нерсе керек да? Бир айыл өкмөттөн жашнакай бир жерлерди сугат айыл чарба багытындагы жерлерди бериш. Бул деген куруу маселе, сатуу маселе да. Бүгүнкү күндө ошол айтып атпаймынбы? Ошол контурлар 1354, 1352, 1382 деген контурларда бүгүнкү күндө үйлөр салынып турат. Ким салды? Биз депутаттар, мисалы, жума сайын чыгабыз, жума сайын чыгып, акт түзөбүз, мыйзамсыз курууларга барып акт түзөбүз, профилактический беседа кылабыз, салганы болбойт, урматтуу жарандар, бул деген айыл чарба багытындагы жер деп маалымат берип, предписание берип, актировать этип, акттарды тиги Аламедин РОВДсына тапшырабыз. Ошол текшерүү комиссияна чыгып атканда момундай токтомдорду көрсөтөт да бизге ошол адамдарчы, застройщиктер. Мына камерага көрсөтүп коеюн. Мисалы келтирип, Айдарбеков Жумабай 2009 жылы деп жүрөт могу жерде. Анан подпись Жээнбеков деп жүрөт. Жээнбеков деген ким? Бул деген мурдакы Аламедин районунун Аламедин айыл өкмөтүнүн башчысы. Бул адам каза болуп калган. Ошолунун колу менен жасалма токтомдорду чыгарып, токтомдорду биз экспертизага бердик да. Независимый экспертизага алып бардык. Мына экспертизанын чечимдери бар бизде. Мына экспертизанын чечимдери бар. Бул жакта жазылып турат. Бул токтом жана подпись Жээнбековдики эмес деп. Бул подделка деп атат да. Бул токтом. А бул токтомдорду каяктан аласыңар десек, ошол застройщиктерден. Аламедин айыл өкмөттөн барып акчага сатып алабыз дейт. Бул ошолордун сөзү, менин сөзүм эмес. Ошондой показания берип атышат да бүгүнкү күндө. Анан ошондой суроо пайда болуп атат да. Эмне үчүн Аламедин айыл өкмөт чужой башка айыл өкмөттүн территориясында, аймагында ошондой ишти жасайт. Жолдорду курат, столбаларды коет, свет чоюп берет. Мындай токтомдор каяктан пайда болгон? Ошондой суроолор пайда болуп атат да бүгүнкү күндө. А тиги застройщиктер биз мыйзам чегинде сатып алганбыз дейт. Айыл өкмөттөн барып мындай токтом алдык. Мына ошондой көйгөй болуп атат. А өйдө жакка, мисалы өйдө жакка да, бийликке өйдө жакка
массалык маалымат каражаттарга бул деген самозахват деп жарыя болот да. Биякта самозахват эмес, урматтуу мекендештер. Биякта таза бизнес болот атат. Посредниктер, бизнесмендер, мошенниктер, ошо мен айткан айыл өкмөт балким могу жерде жерлерди, айыл чарба багытындагы жерлерди сатууга аракеттенип атышат да. Аракет жүргүзүп атышат бүгүнкү күндө. Ошондой болот. Могу застройщиктерди деле алдап сатып атат да. Бүтөт, сала бергиле. Эртең бүтөт документтериңер. Мына амнистия чыкты. Ал амнистияга да биз баш ийдик, жергиликтүү бийлик биз баш ийдик. Бирок амнистиядан кийин канча өтүп кетти? 1 жыл, 1,5 жыл өтүп кетти. Ошондон кийин салынып аткандарга биз азыр суроо коюп атабыз да. Көйгөй болуп атат да бизде. Ошондон кийин мыйзамсыз массалык маалымат каражаттардан угуп атабыз. 1 сантиметр суга же айыл чарба багытындагы жерге мындай мыйзамсыз салуу болсо, же басымдык болсо, анда уголовный иш козголот деп угуп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө мына мондай отношенияларды жума сайын жасабыз биз. Замер кылып, акт түзүп, мыйзам чегинде ал эмеден рободесин алып барабыз могу. Бирок аяктан көп иштерибиз мондай отказной материал болуп чыгып атат да. Неге? Эмне себептен ошондой болуп атат? Ошо чоң суроо да. Бүгүнкү күндө биз деле сотко катышабыз. Ошол 1354 контурдун ичинде ошол мыйзамсыз салынган застройщиктердин сотко чейин 3 иш жетти да. 3 эле жетип, условный наказание менен чыгышты. 1 жыл, 2 жыл условный. Курулуш токтотулду, бирок ошол жарандар салып аткан апелляция берип областка, областной сотко. Ошол райондун чечимин нолго чыгарып койгон. Жокко чыгарып койгон. Мына мондай сот системасы да, Аламедин районунун сот системасына да көп суроолор бар да. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Эмне үчүн сноско бербей атат? Бир да фундаментти же дубалды биз снос кылган жокпуз бүгүнкү күндө. Айыл чарба багытындагы жерге салуу же башка максатында колдонуу болбойт деп турат мыйзамда. Биз ошону колдонуп, комиссионна мыйзам чегинде чыгып, ошону көрсөтүп атабыз да, акттарды түзүп, анан отношение жазып. Булар айыл чарба багытындагы жерлерге салып атат да. Амнистиядан кийинки куруулар болуп атат. Контурларды айтып кетейин дагы бир жолу. 1354, 1352, анан 1382 деген контур. Ал деген мамлекеттик жер. 1354 деген бул үлүш жерлер. Биякта үлүштүн ээлери да могу сатууга, анан курууга дегендей күнөөлүү да деп койсо болот да. Эми анткени айыл чарба багытындагы максатына колдонбой мондай куруу иштер жүрүп атпайбы? Эң биринчи жоопкерчилик жанагы үлүштүн ээси болуш керек да, ээсине тартылыш керек да, жоопкерчиликке. 1382 деген бул деген мамлекеттик жер, ГФСУ деп коет. Ошол жерден мондай постановлениялар чыгып атат да, мына көрсөттүм го, мондай токтомдор чыгып атат да. Биз сурасак буларды каяктан алып атасыңар? Эмнеси ким берип атат? Кандай ким уруксат берди бияка салганга? Биз деген мыйзам чегинде Аламедин айыл өкмөтүндө алып алдык. То есть Аламедин айыл өкмөтү бүгүнкү күндө башка аймактын, башка Ленин аймактын жерлерин мындай токтом менен таратып атат деп айтса болот да. Биздин оюбуз ошого келди. Мындай чоң маселе, мындай чоң көйгөй деген. Эң биринчиден ошол аймакка караштуу жарандардын курултай өтүш керек болчу. Курултайдан макулдугун алып, мыйзам чегинде жанагындай протокол түзүлөт, подпистери коюлат, колдору коюлат. Анан действительно момча гектар, 300 гектар тиги айыл өкмөткө өтсүн деген макулдук болот. Мындай макулдук жок бүгүнкү күндө. Бул эң биринчи мыйзамды бузуу. Экинчи бузуу, ар бир айылдык кеңешинде комиссия болот. Ар бир тармак боюнча. Мисалы, соц жагынан, соц тармагынан комиссия түзүлөт. Айыл чарба тармагынан комиссия түзүлөт. Финансы тармагынан комиссия түзүлөт. Анан ошол комиссиялар карап чыгыш керек болчу бул көйгөйдү. Карап чыгып, иштеп,
анан заключение жазат, жыйынтык. Мындай жыйынтык заключение жок бүгүнкү күндө бул токтомдор боюнча. Экинчи мыйзам бузугубу. Үчүнчү мыйзам бузугу могу токтомдор Министерство юстиции деген бар. Ал мыйзамда жазылып турат, ар бир нормативно правовой акт ошол тиркемеге келишкеме регистрация болуш керек деп. Булар регистрацияны өтпөптүр. Мына ошон үчүн юридикалык жагынан күчү жок деп айтып атабыз. Күчү жок болсо, бул токтомдордун эмнеге Аламедин айыл өкмөтү Ленин айыл аймагынын территориясында, аймагында мондай иштерди жүргүзүп атышат деген суроо пайда болуп атат бизде. Жана айыл чарба багытындагы жерлер бузулуп, 4 сотоктон бөлүнүп сатылып атат бүгүнкү күндө. Аламедин районунун караштуу органдары эң биринчи деген бул акимияты, жана РОВД, жана прокуратурасы Аламедин районунун, анан ГКМБси, жана башка органдар бул көйгөйдү жашнакай билишет. Биз нече жолу массалык маалымат каражаттарга чыгып айтып атканыбыз, нече жолу кагаз түрүндө кайрылганыбыз, биз чарчадык акимиятка барып атып, чарчадык РОВДга барып атып, чарчадык жанагы прокуратурага барып атып, жазып, анткени ишибиз ошентип чоюлуп, же уголовный иштер козголбойт экен мындай адамдарга, же уголовный иш козголсо жылдап РОВДда жүрөт экен ошол козголгон иш. А эгер сотко барса ал иш ошо менен сотто жылдап созулуп акталып чыгып кетет экен. Мисалы бүгүнкү күндө ошол коррупцияга байланыштуу айыл өкмөттөр, Аламедин районунда до сих пор азыркы күндө иштеп жүрүшөт. Мисалы кызматында эч ким аны ротация кылбайт, эч ким аны уголовный иш козгобойт экен, жоопко тартпайт экен. Ошондой неприкасаемый адамдар экен да. Ошондо деле суроо пайда болот да. Эмне үчүн ошондой болуп атат? Балким бул кармушкабы? Балким Аламедин районунун караштуу органдары деле биякта кызыктары барбы? Ошондой айыл чарба багытындагы жерлер ошентип талкаланып, сатылып, бизнес жүрсүн деп. Ошондой суроо да биз. Обвинение катары айткан жокмун мен. Мен деген суроо берип атам да. Эмне үчүн Аламедин районунун караштуу органдары, мен айткан органдары, бул көйгөйдү прекрасно билип, жашнакай билип, шалакылык кылып атабы? Же кызыктарбы? Бул ошондой суроо да бизде. Биз жөнөкөй жарандарбыз. Ошол Ленин айыл аймакта жашайбыз. Жөнөкөй жарандарбыз, карапайым элбиз. Биздин максатыбыз айыл чарба багытындагы жерлерди сактоо. Башка максатыбыз жок. Башка интересибиз жок. Биз нече жылдан бери могу коррупция менен күрөшүп келатабыз. Күрөшүп келатсак, уголовный иштерди айттым го, козголбой жатышат. Мисалы, өткөн жылы Жулушев келген бизге. Генеральный прокурор, Кыргыз Республикасынын генеральный прокурору Жулушев келген бизге. Ошондо колуна берген мондай заявленияны колуна берип, агай, урматтуу агай, бизге жардам бериңиздер. Бизде коррупция гүлдөп атат. Мондай подделка болуп атат документтери. Ошол жана мен айткан соттун тиркмесин, протоколун подделка кылып, Комсомолго мондай законопроекттерди сунуштабашат. Чара көрүңүздөр бул маселени деп бергем. Ошондо ошол кат РОВДга түшүптүр. Аламедин райондук РОВДсине. Ошол мезгилден бери канча өтүп кетти? Августтан бери. Мына 7 ай. 7 айда уголовный иш, фактылардын баары бар. Фактылардын баарын алып келгенбиз биз. Козголгон жок. Бирок менин үстүмө бүгүнкү күндө мына 2 жуманын ичинде иш козголду. Эмне себептен? Кайдакы бир статьяны таап, межрегиональный рознинди сиз чыгарып атасыз, урматтуу Кайрат мырза деп, уголовный иш 2 жуманын арасында эле чыгарып коюшкан. Козгоп коюшкан менин үстүмө. Эмнеге бул? Ошондой эле суроо пайда болуп атпайбы? Биз коррупция менен күрөшүп атсак, бизди токтотуш үчүн уголовный иш козголот экен менин үстүмө. Тез арада. А настоящий коррупционерлер гектарлап, миллион долларлап саткан
айыл чарба багытындагы жерлерди талкалагандар күнөөлүү фактылар бар. Камалбайт, козголбойт, жумуштан кетпейт, ошентип акталып атышат. Ошондой маселе, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Аламедин районунун Ленин айыл аймагындагы чоң бир маселебиз бар, ошол көйгөйүбүз. Мен оюмча бул айыл чарба багытындагы жерлерди застройка жана сатуу маселеси бул деген жеке биздин көйгөй эмес. Бул деген керек болсо жалпы Кыргыз Республикасынын көйгөйү. Барыңар билесиңер, бүгүнкү күндө Кыргызстан Республикасы өзүнө өзү айыл чарба продукциясы менен 30% эле камсыздай алат экен да. 30% эле экен. А кайсы продовольственная безопасность деп жанагы угуп атабыз го, продовольственная безопасность деп. Продовольственная безопасность эметиш керек. Продовольственная безопасность боюнча массалык маалымат каражаттар айтып атат го. Продовольственная безопасность деген каяктан пайда болот? Бир айыл чарба багытындагы жерлерди сактаганда, жемиштерди өстүргөндө, ошондо башка мамлекеттерден, кошуналардан көз карандуу болбойбуз. Бул деген жеке Ленин айыл аймактын көйгөйү эмес. Ошон үчүн биз кайрылуубуз президентке да, урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздеги Аламедин районундагы могу айыл чарба багытындагы жерлерге сактоо боюнча жардам бериңиздер, чара көрүңүздөр. Могу коррупционерлерди жоопко тарткан жардам бериңиздер деп суранып атабыз. Ошо биздин кайрылуубуз. Менин атым Иманахунов Кудайберген Шейшикевич. Я являюсь председателем пастбищного комитета села Ленинского Аламединского района. На эту должность я вступил в 2021 году. С тех пор я сразу приступил к инвентаризации земель. И получается у нас тоже то же самое. Вот наши пастбищные земли до сих пор сейчас застраивают, да? Под видом разных там подделку документов тоже делают. В общем, под ИЖС сейчас застраивают. Я тоже обратился, возбудили 18 уголовных дел, из них 8 перешло в суд. В 21-м я начал обращаться, получается, суд только начинает рассматривать. И многие дела мне отказывают, получается. В общем, та же проблема, у нас земли рядом находятся, что пашни и пастбища смежные. И вот, получается, застраивают и пашни, и пастбища. Вот я бы тоже хотел обратить на это внимание, чтобы кто сидит наверху, немножко помогли нам, потому что это никак не останавливается. Я еще хотел бы дополнить, сказать, что пастбище это тоже является как земли сельхозназначения и является исключительной собственностью Кыргызской республики. То есть на пастбищах нельзя строить дома. То есть они должны использоваться только по назначению, да? Но в данный момент все происходит наоборот, застраиваются дома. Вот куда я написал, вчера вот буквально мы выезжали, там отношения, допустим, написаны, уголовное дело возбуждено. Ну вот буквально через 2 недели, получается, вчера мы выехали, уже поднимают стены. Несмотря на то, что там идет дело, да, уголовное. И уже дальше, смотрю, участки захватываются. Потом вот эти, кто застраивает, они вводят в заблуждение, я так подумал, вот эту администрацию, комиссию. Идут, вносят в списки вот эти места, получается, чертят себе улицы. В общем, их тоже надо на контроль взять, потому что они самовольно там, комиссия, мне кажется, плохо работает, да? Самовольно все делают, в общем, застраивают. Меня зовут Коронина Ирина Анатольевна, я являюсь депутатом Ленинского Кинеша. И хочу сказать, у нас в начале Ленинского есть такой контур 1178, земли ГФСУ. На данном участке проходит 2 газовых трубы. Одна труба высокого давления, 16 мегапаскаль, Токмак, Бишкек.
Вторая труба понижающего давления, которая 4 мегапаскаля, и она идет на село Ленинское, то есть на обеспечение населения газом. И на этом же контуре находится газораспределительная станция. В свое время глава Ленинского Илакмуту Бекова и землеустроитель Дробницкий продали по поддельным постановлениям, которые не зарегистрированы в Ленинском Илакмуту, и там то есть выдавались они жителям, не местным жителям, которые стоят в очереди на получение участков. Так вот, на сегодняшний день определенной части выданы документы на трансформацию, но там, где сейчас проходит именно газопровод, там охранная зона 300 метров. То есть 150 в одну сторону, 150 в другую. И вот акты, которые мы подаем в РОВД, где четко данные фундаменты и данные постройки, вот уже тут даже дом готовый стоит, его подняли буквально за месяц и подключили электричество. Они 100% находятся в газоохранной зоне. То есть при строительстве данных фундаментов работает техника, копают фундаменты, копают подвалы, и просто может произойти взрывоопасная такая ситуация, где пострадают не только те, кто уже застроились, но и те, кто уже живут там давно, местное население. То есть мы опять же пишем отношения, составляем акты, пишем отношения в РОВД, и нам дают отказные. На основании чего? Опять же вопрос к РОВД, опять же вопрос к прокуратуре, потому что там есть конкретно уже и фамилии этих застройщиков есть. Плохо работают, и с этим вопросом мы вчера пошли в Акимят, к Акиму, который четко сказал, что я имею какое-то личный интерес в этом деле. Какой у меня личный интерес? О том, чтобы люди были здоровы и живы? Ну, это смешно просто сказать. Чушь. Это нынешний Аким? Нынешний Аким. Новый Аким. Да? Новый Аким, да. Аламединского района. Аламединского района. То есть нас не выслушали, как положено. Мы пришли за помощью осветить нашу проблему. А получилось так, что нас просто обвинили в том, что мы ходим, пишем и мешаем органам, и в том числе Акиму, наверное. Biz жөнөкөй жарандарбыз да, биз карапайым элбиз. Аламедин районунда мыйзамды коргогон киши же орган жок экен да, эл экен да. Бизге окшогон жөнөкөй карапайым эл мындай топтошуп алып, массалык маалымат каражаттарга чыгып, жазуу түрүндө обращение кылып, жогорку жактаргачы. Жергиликтүү айыл өкмөттөн баштап тетиги акимиятка чейин ошондой органдар ошол өзүнүн функциясын мыйзам коргоо, айыл чарба багытындагы жерлерди сактоо деген маселелерди кылбайт деп ойго келдик да. Мен дагы бир контурду айтып кетейин могул жерден. 881 контур. 881 контур бул деген Акжар жыл массивтин түндүк жагы, Казакстан жагы болуп калат, ылдый жагы. Ошол жакта үлүш жерлердин ээлери бар. Ошол жакта катуу бүгүнкү күндө куруу иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө токтогон жок. Амнистиядан кийин деле токтогон жок. Көчөлөр салынып атат, жолдор салынып атат. Кече эле чыгып келдик ошол жака, актировать этип карап. Биз мисалы токтотсок, биз круглосуточный аякта жүрө албайбыз, мисалы. Ошондой маселе болуп атат да. Биз кетип калгандан кийин эле кайра келишип эле иштерин жасай беришет да. Ошон үчүн бул жерде албетте айыл өкмөт эң биринчи инстанция
айыл өкмөт эң биринчи орган ошол жерлерди, аймактын жерлерин, айыл чарба багытындагы жерлерин контролдоп, көзөмөлдөп, мыйзамсыз салуулар болсо выявить этип бериш керек эле да. Бирок бүгүнкү күндө эми ошондой деле суроо пайда болот баягы айыл өкмөтүбүзгө. Ошол жерлер Ленин айыл аймагынын, Ленин айыл өкмөтүнө караштуу жерлер бүгүнкү күндө көзөмөл жана ошо мыйзамсыз курууларга иштерди көрбөй деп атабыз да бүгүнкү күндө. Экинчиден, айыл өкмөттүн бир жакшы укугу бар экен, жер кодексинде жазып турат. Ошол үлүштөрдүн ээлери, мисалы, айыл чарба багытындагы жерлерди айыл чарба максатына колдонбосо, целевое назначение дейт. Сот аркылуу ошол жерлерди изъятияга укугу бар экен. Укугу бар экен. Ошол укукту колдонбойт бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр. Мисалы, салдыбы бирөө фундамент салып атабы же дубал куруп атабы, келип предписание бериш керек, мыйзам чегинде уведомление бериш керек, профилактический беседа, түшүндүрүү маалыматтан бериш керек, болбойт деп. Убакыт бериш керек. Экинчи жолу чыгып айтыш керек, биз сиздерди сотко беребиз, жериңизди алганга изъятияга деп. Сот аркылуу бар экен да, ошондой норма бар экен. Ошону бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр колдонбойт. Ошол могул жерде деле суроо пайда болуп калат кайра. Бул шалакылыкпы же кызыктарбы кайра эле. Бизде жергиликтүү мафия, Акжардык жергиликтүү жер мафиясы бар өзүнчө. Аякта посредниктери бар, канчадан сатат, ким сатат, баары татнакай билишет. Караштуу укук коргоо органдар Аламедин районунун татнакай билишет, ким канчадан кимге сатканын, кандай мыйзамсыз иштер жүрүп атканын прекрасно билет. Ошондой чоң көйгөй болуп атат, ошон үчүн жогорку жакка биз кайрылып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күндө Аламедин районунда Ленинде жеке Ленин айыл аймагындагы жергиликтүү мафиясын жоопко тартканга жардам бериңиздер. Бүгүн азыр салынып аткан контурларды айтып берейин мен камерага, мына азыр. Контур 1354, 1352, 1382 жана 881. Бүгүнкү күндө салынып аткан контурлардын номерлери. Мындай маселе болуп атат, урматтуу мекендештер. Ошол айыл өкмөттөр, мыйзамсыз салууга күнөөлүү айыл өкмөттөр, биздин оюбузча Аламедин айыл өкмөтү мындай элдерди мындай үгүттөйт экен. Тезирээк салгыла, эчтеке болбойт, амнистия мына болду, дагы болот деп. Элди ким тиймегиле салгыла, тезирээк салып алгыла деген ошондой маселени коет экен, ошондо үгүттөйт экен да адамдарды тезирээк салып алгыга. Бизде мындай Google Maps деген нерсе бар. Ошондо 2018-2015 жылдан бери бүт контурлардын мындай сүрөттөрү бар да. Кайсы жылы, кайсы постройка болгонун бүгүнкү күндө деле чыгарып алсам, бул доказательство. Бул далил да, жакшы далил. Бүгүнкү күндө мындай салып алды го. Бир айда мына кышында деле куруу иштер токтогон жок. Кышында деле салып алды. 1-2 ай салып аткан тамдар бар бүгүнкү күндө. Мисалы, амнистия деген 1 жыл мурда болгон. Мен деген 15-жылы же 18-жылы салып алгам деп айтат да. Бизде мындай карта бар да. Жыл сайын, ай сайын мындай куруу имараттар кайсы жакта, кайсы контурда турганын көрүнүп турат. Мына далил да. Булар мындай маселе кылып атат да, могу амнистияга көбүрөөк имараттарды салып, көбүрөөк жерлерди, айыл чарба багытындагы жерлерди салып, талкалап, сатып дегендей куруу иштерди жүргүзүп, амнистияга ошого илинейин деп жүрүшөт да. Ошондой маселе да булар. Анан бүгүн кече салынган фундаменттер, дубалдар, бул деген мына 18 же 15 же 10 жыл болду, 5 жыл болду деп кое беришет экен да. Амнистияга узаконить эткени үчүн максат коет экен да ошондой.